Биология 8-класс. Кендирбаев мектеби. Сабактын темасы бөлүп чыгаруу органдарынын оорулары жана гигиенасы. Сабактын жүрүшүндө сиздер эмнеге көбүрөөк токтолобуз? Бөйрөктүн оорулары жана алардын пайда болуу себептери жана бөйрөктүн гигиенасына. Гигиена деген бул эмне? Саламаттыкты сактоо, ошондой эле жумушка, эс алууга туура шарт түзүү илими гигиена деп аталат. Ар бир органдын өз-өзүнчө гигиенасы бар. Аларды билебиз. Мисалы үчүн баштын гигиенасы, теринин гигиенасы жана ооз көңдөйүнүн гигиеналары жана башка да органдардын гигиеналары бар. Демек, биз бүгүн бөйрөктүн жана ага тескери таасирлерди аныктайбыз. Бөйрөктүн функциясы бул чыпкалоо. Азык заттар менен келген уулуу заттарды, алардан бөлүнүп чыккан уулуу заттарды чыпкалоо кызматын аткарат экенин биз билебиз. Ал эми ошол уулуу заттар эмнелерден барышы мүмкүн? Антибиотиктерден, көбүрөөк антибиотиктерди, дары-дармектерди көбүрөөк алганда бөйрөккө тескери таасир болушу мүмкүн. Анан дагы ачуу, туздуу, майлуу, курулган тамак аштар жана спирт ичимдиктери аларга тескери таасир болот. Бөйрөгү ооруган адамдын белгилери кандай болот? Көздүн астындагы шишиктер, уйкусуздук жана теринин, кожанын саргайышы жана мына ушундай болгон кожанын өзгөрүшүнө алып келет. Адатта дененин температурасынын жогорулашы менен дагы биз бөйрөк ооругандыгын аныктасак болот экен. Бөйрөктүн кеңири таралган жана көп адамдар жабыркай турган оорусу бул полионефрит же болбосо бөйрөктүн сезгенүүсү болуп саналат. Бөйрөктүн сезгенүүсүндө эмнелер сезгентиши мүмкүн? Микроорганизмдер, көрүп жатканыңардай, булар көбүнчө ургач организмдер көбүрөөк жабыркайт, себеби бөлүп чыгаруу органдары аркылуу тезирээк пайда болуп, ал заара чыгаруучу түтүкчөлөргө чейин барып, андан ары бөйрөктүн каналдарына чейин жетет экен. Полионефрит суук тийгенде, тамандан суук өткөндө инфекциялык түрдүү инфекциялардан сезгич болот бөйрөк. Мына ошолордун негизинде полионефритке чалдыгат экен. Өнөкөт полионефрит мында бөйрөктүн формасы да өзгөрөт. Бөйрөктөгү шишиктер пайда болот, ириңдүү шишиктер келип чыгат дагы. Анан мына ушундай өнөкөт полионефритке айланат. Бул учурда бөйрөк өзүнүн функциясын такыр түрдө иштетпей салышы мүмкүн. Мына бөйрөк иштебей калган учурда адам гемодиализ деген аппаратка жатууга муктаж. Бул аппаратты угуп жүрөсүңөр, бөйрөгү ооруган же болбосо бөйрөгү иштебей калган адамдар ушул аппаратка жатат. Бул аппараттын кызматы кадимки эле бөйрөктүн кызматын аткарат. Бөйрөктөгү организмдердеги канды, кан тамырлардагы артериялык канды алып, анда уулуу заттарды фильтрлеп, анан кайра таза канды жөнөтөт. Бөйрөктүн шишиктери дагы башка бир нече оорулары бар. Бөйрөктүн шишиктери залалдуу жана залалсыз шишиктер бар. Дагы көптөгөн оорулары бар бөйрөктүн. Бөйрөккө суук тийүүсү, бөйрөктүн кистасы жана бөйрөктө таш кумдардын пайда болуулары. Тамеки, алкоголь, спирт ичимдиктеринен алыс болуп, туура тамактанып, витаминдерди алып, ден соолукта бололу. Бүгүнкү сабагым аягына чыкты. Саламатта калгыла.